Урматтуу жаштар, саламатсыздарбы? Азыркы учурда британиялык номерлерден чыккан мошенниктер көбөйүп кетти. Биз Instagram баракчабызга буга чейин бир нече постторду чыгарганбыз эскертип, бирок ошого карабай алдангандар көп болуп жатат. Урматтуу жаштар, эстеп коюңуздарчы, +44 деген код менен башталган номерден сиздерге Англияда сезондук жумушка орноштурабыз деген сунуштар түшсө, булар мошенниктер деп эле билсеңер болот. Баарынан коркунучтуусу, мындай мошенниктер азыркы учурда мен AgriHR'дын кызматкеримин деп дагы өздөрүн тааныштырууда. Булар ишенимге кирүү үчүн ар түрлүү контракттарды силерге алдын ала жиберип, өздөрүн салаваттуу көрсөткүсү келет да, акырында акча которуп коюуну суранышат. Ошондуктан абдан сак болушуңуздарды суранам. Мошенниктерден айырмалап билишиңер үчүн биздин процедуралар жөнүндө кыскача токтолуп кетейин. Биздин кызматкерлер силер менен эч качан алдын ала өздөрү байланышпайт. Биздин сайтка анкета толтуруп жазылгандарга кезеги менен онлайн аңгемелешүүгө чакыруу болжол менен 1 жыл ичинде электрондук почтага жиберилет. Ошол чакыруу менен онлайн аңгемелешүүнүн датасын жана убактысын тандап жазасыздар. Онлайн аңгемелешүүнү ийгиликтүү өткөндөргө бетме-бет аңгемелешүүгө жазылуу үчүн шилтеме жиберилет. Бетме-бет жолугушуу Бишкек шаарында өтөт жана 4-5 саатка созулат. Анткени процедураларды түшүндүргөндөн тышкары миграциянын алдындагы даярдык да бирге жүргүзүлөт. Бетме-бет жолугушууларда жаштар ар түрлүү тесттерден, кыймыл аракеттин шамдык айлануу текшерүүдөн өтүшөт. Ушул этаптардан өткөн адамдар гана конкреттүү фермага жайгаштырып алат. Цифралардан турган персоналдык жумушка чакыруу алышат, аны кос номер деп коебуз. Мына ушул кос номерди алгандан кийин гана виза анкетасы толтурулат. Виза анкетасын толтурулаткан учурда гана жаран өзүнүн визасы үчүн акча төлөйт. Албетте виза алгандан кийин билет алуу учуруна жеткенде дагы билетти өз акчаларын алышат. Жаштарды жумушка орноштуруу боюнча иш жүргүзгөндүк үчүн AgriHR компаниясы эч кимден акча албайт. Мындан тышкары дагы кошумчалай кетсем, +44 номеринен жазган мошенниктерден тышкары айрым кыргыз жаштары дагы алдамчылык жолуна түшүп, AgriHR компаниясы менен байланышыбыз бар, кезекти жылдыртып беребиз деп жаштардан, керек болсо айылдаштарынан эле акча алып жалдап жатканга жөнүндө маалыматтар бар. Алар боюнча тактоо иштери жүргүзүлүп жатат. Айрымдары менен укук органдары иш жүргүзүүдө, убага келгенде алар боюнча дагы маалымат бергенге аракет кылам. Сөзүмдү жыйынтыктап, эгер кимдир бирөөлөр AgriHR'да иштейм деп акча сураса, же AgriHR менен сүйлөшө алам деп акча сураса, ишенбегиле деп дагы бир жолу эскертип кетет элем. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.